Эмне үчүн биз ушул өтө чечкиндүү кадамга бардык. Президент мынтип айтты, бизде билим берүү системасы өтө өксүп атат, өтө артта. Адам капиталын өстүрүү жагынан биз өтө кыйналып атабыз. Анан биз өтө чечкиндүү кадамдарга жасашыбыз керек. Болгону 3 айдын ичинде жаңы ишке аша турган ийгиликтүү программа көтөрүп чыгыш керек деп. Биз муну алтын казыкты алып чыгардан мурун буга чейинки жасалган иштин баарын карадык, талдадык, анализдедик. Эң биринчи чечим биздики дүйнөлүк 15 жаштагы балдардын өз ара экономикалык кызматташтык өлкөдө эмгек рыногуна алардын билими көндүмү жарайбы дегенде 2 жолу тең жарабайт деп эң акыркы бааны берди. Анткени биздин мындай таксономия булум деген бар да, балдардын маалыматтык көндүмдөрүн аныктоо даражалары. Башкача айтканда, бул бүгүнкү күндө педагогдун баары иштейт. Биз жалаң гана жаттама билимди билебиз, бирок турмушта пайдалана албайбыз. Ошон үчүн эң төмөнкү кызмат иштеринде иштейбиз. Быйыл кайрадан пизадан өтөбүз кийинки жылы. Бирок биз алдын ала эле айтып атабыз, өтө акыркы орундарды алышыбыз мүмкүн. Анткени андан бери кардиналдык эч кандай жакшы жардам берилген жок мамлекет тарабынан. Мугалимдер үчүн, инфраструктура үчүн, анан жаңы технологиялар. Кыргыз эли көчмөн эл болгон. Көчмөн элдин бир гана компасы бул алтын казык жылдызы болгон. Ошон менен жайытка чыгып адашпай, жайын таап, жерин таап, кыштоо, жайлоо, дүйнөдө ошол көчмөн элдерге багыт берген жылдыз алтын казык. Алтын казык эч качан ордунан жылбайт. Калган жылдыздын баары ошонун тегерегинде. Бул билимсиз өнүгө албайсың деген сөз. Адашкан адамдын эң баалуу нерсеси бул билим. Анан баардык жылдыздар алтын казыктын тегерегинде айланат. Демек биз билимдин жана баланын тегерегинде айланышыбыз керек деген сөз. Өтө оор талкуулар болду. Биз президенттин алдына алып чыктык. Эмне үчүн 12 жыл деп? 2003 жылы башталган трансформация билим берүү, бирок фрагменттардуу өзүнүн максатына жеткен эмес. Же саясий колдоо болгон эмес, же финансылык колдоо болгон эмес, же реформаны толугу менен жеткирген эмес. Башкача айтканда 2003 жылдан баштап мына ректорлор отурат, Болон системасын өттүк. Болон системасынын биринчи этабы 12 жыл. Биз болсо бакалавриатка өттүк, магистратурага өттүк, бирок 12 жылы калып калды. Анан экинчиден көптөгөн мифтер чыкты. Ой, бул жалаң гана чоңдун балдары, колунда бар балдар чет өлкөгө окуш үчүн ошолорго 12 жылдык кирип атат. Жок, колунда бардын балдары Кыргызстанда бардыгы жеке менчик 12 жылдык система менен окуп аткан мектепте окуйт. Алар муктаж да эмес. Бүгүнкү күндө алар миңдеген долларларды төлөп чет өлкөдө окута алат. Бүгүнкү күндө бүтүндөй Кыргызстанда иштеп жаткан 340-350ге жакын жеке менчик мектептердин көпчүлүгү Кембридж китебин алып, кыргыз саясатына адаптация кылбай туруп каалагандай пайдаланат дагы, булар дүйнөгө ошону менен кетет. Бүгүнкү күндө жалаң англис тилине окутуу курстары көчөдө көбөйүп кеткен, көчөдө жалаң орто пизага даярдоо бизнес курстары өтө көбөйгөн. Биз биринчи саясат айрым балдар үчүн эмес, ар бир бала үчүн дедик. Мун үчүн эң биринчи эмнени өзгөртүш керек эле? Китеп жетпейт. Жаңы дүйнөлүк деңгээлде китептерди жазууга биздин кудуретибиз дагы жетпейт. Анткени себеби биз 100 жыл, 30 жыл бою жалаң жаттама журналисттердей болгон гана мугалимдер болуп калганбыз көпчүлүгү. Эмне үчүн журналисттер? Журналисттер кайсы тема алсаңар аласыңар, саясат темасы, экономика темасы, жер темасы, гендер темасы, балдар темасы боюнча кайсы кишини чакырсаңар ошол темада интервью аласыңар. Бирок силерге аны пайдалануунун кереги жок. Туурабы? Ошол замат бизде дагы предметтерди физика, химия, математика баарын окутабыз, бирок ал турмушта пайдаланбайт. Эч качан пайдаланган эмес. Үчүнчүдөн, биздеги билим берүү саясатында өтө жиктелүүлөр көп. Аны моюнга алышыбыз керек. Бүгүнкү күндө жеке менчик мектепте окуп аткандардын баары кыргыз билим берүү саясатына
адаптация болбогон жылан Кембридж системасынын китептерин англис тилинде сатып алып, ата энесинин каражатына сатып алып окутат. Ичинде эч кандай биздин менталдык маданият, биздин кыргызстандык тиешелүү баалуулуктар жөнүндө жок эчтеке. Айрым орус тилдүү мектептер Россиядан түз китеп алат, а жерде да жок. Карап турсаңыздар, бир мектепте азбука окуйт, кыргыз мектебинде алипе окуйт. Экөөнүн ортосунда байланыш жок. Бизде кайдан келип чыгып атат? Бир Балконский, анан Мырктар, анан Мамбеттер деп анан бөлүнүп калганбыз. Элитардык мектеп түзүлдү, сословиялар жогорулады, эгалитардык система болгон жок. Мына ушул кырдаалдын баарын айттык президентке. Бул мектеп билим берүү системасы жумуш берүүчү борбор же центр занятости болбош керек. Бүгүнкү күндө өтө тездик менен жасалма интеллектти пайдалануу менен бир топ платформаны жүргүздүк. Бирок өзөктүү маселе бул бала бакчаны өтө ыкчамдык менен ар бир бала мектепке чейин өнүгүү кызматына барыш керек дедик. Эмне үчүн? 6 жашта баланын мээси калыптанып бүтөт. Жакшы менен жаманды, алыс менен жакынды, ата менен энени, дос менен душманды, анан ошо коомдоштуруу процесси тили чыгып бүтөт. Бала 5ке чейин жамандыкты көрсө, бүтүндөй жаманды уланта берет, норма катары кабыл алат. 5 жолу жаман сөз сүйлөсөңүз, андан ары кайра кайталайт. 5 жолу баланы соктуңузбу, ал сөз түрү согуш бул нормалдуу нерсе, мен дагы бирөөнү согом деп, ошону эң керектүү мезгил менин өнүгүүдөгү сыйкырдуу курагы көчөдө өтөт. Ошондо тапшырма берген президент, быйыл 40%ке жеткиресиңер бала бакчалардын барган балдардын санын. Биз келгенде 26,8% эле, мына азыр 44,3%ке жеткирдик балдарды. Китеп маселеси өтө оор. Биз биринчи жолу Кыргызстан өзүнүн каражаты менен Малайзияны, Сингапурду, мурун жалаң эле Европанын китептерин, тажрыйбасын карасак, Азияны да карап көрөлүшү дедик. Өзбекстан менен байланыштык, Казакстан менен байланыштык. Казакстан жалаң Кембридж китептерин адаптация. Өзбекстан дагы Кембридж китептерин. Кембридж китептеринин лицензиялык программасын алып, өзүбүздүн кыргыз баалуулуктары менен байыталы десек, өтө кымбатка турду. Кембридж китебин Сапат мектеби алып адаптация кылган экен, алардан алалы десек, штучно сатат экен. Супер кымбатка турду аныкын. Себеби мисалы үчүн бизде 600.000 бала начальник класста болсо, ар бир китеби бала башына сатып алыш керек экен. Өтө кымбат. Дал ошондой Кембридж линиясы менен Кевендиш системасы Сингапурдуку бизге өтө ыңгайлуу болду. Анан экинчиден 90 өлкөгө жайылган экен, анын ичинде мусулман өлкөлөрүндө, экинчиден 14 тилге которулган, толугу менен бизге ичин өзгөртүп, методикасын өзгөртпөй жаратылышты, биздин жойду жаркын деп, анан бүтүнгөй биздин менталдык жана улуттук билим берүү баалуулуктарын аталышка киргизгенге уруксат беришти, жана баасы жеткиликтүү болду. Ошону менен катар биз жүздөгөн именно математиканы окутуу технологиялары боюнча улуттук адистерди даярдадык. Азыр бүгүнкү күндө алар 20.000 мугалимди окутуп жатат, бүт жердин баарында. Өткөндөн ушунча ал жеңил турбай математика дейт. Бизге пробный суроолорду бергенде биз балдарды эң акыркы жыйынтыкты гана билип жатабыз да. 5ке 5ти мисалы үчүн мындай деген суроо. 19ду 5ке көбөйтсө канча болот деп. Дегенде сразу эле жообун айтты баары. Анан экинчи суроо айтат. Кандай ыкма менен чыгардың деп айтат. Биздики акыркы туура жооп болсо болду да, уже кандай ыкма менен чыгардың дегенде ойлонуу функциясы башталат. Туура? Мен коштум, же болбосо бирөөдөн айтты, мен 20-ны 5ке көбөйтсөм 100 болду. Анан кийин кайра мен 10ду алып салдым. Кээ бир айтты, мен мындай жол менен ар бир бала ар башка жол менен барууга, же болбосо кырдаалдан чыгууда ойлонуу функциясын киргиздик. Бүгүнкү күндө 40 китеп линиясы, в том числе 1-класстан 11-класска чейин, 12-класска чейин англис тили, бүтүндөй STEM китептеринин баардыгы сатып алынып, өтө тездик менен белгилүү кыргыз котормочулары, анан Чоробек Саданбекти билесиздер да, Википедиянын кыргыз Википедиясын түзүүчүсү, ошолор которуп атат.
толугу менен жасалма интеллектти пайдаланып атат. Андан предметтиктерге түшөт. Предметтиктер мындай иликтеп бүткөндөн кийин биз академиялык кругка түшөт. Кыргыз тил комиссиясы, академиялык мына ушуларды ишке ашырууда университеттер жардам берди. Дагы кийинки маселеде мектеп жетпейт деди. Ой, каяктагы эми ушул балдардын баарын отургуза турган орун жок да дейт. Жок. Нулевой класста бүгүнкү күндө 2015 жылдан бери нулевой класс балдар окуп келет. Ага чейин 100 сааттык, 240 сааттык программа менен балдар окуп келген. Бүгүнкү күндө 480 сааттык наристе программасы менен мамлекеттик бюджеттен 800 миллион сомдон ашык ушул нулевой класс иштеп келген. Андан тышкары бала бакчаларда мектепке даярдайт, ошондой эле жеке менчик курстарда акы төлөп даярдайт. Башкача айтканда, бул кошумча орунду талап кылбайт. Бишкек шаарында да балдар 12 жылдыкка өтсө да, өтпөсө да оор, анткени бүткүл Кыргызстандын борбору Бишкек урбанизациянан ички миграция толтура. Биз бул маселени чечүүдө толугу менен тез арада чечиш үчүн мына президент дагы тапшырма берип, саут өнүктүрүү фондунан келе жаткан 50 миллион доллар Бишкекке мектептер салынат бүгүнкү күндө. Тескерисинче айыл жеринде мектептер көп, балдар жок. Мына ушундай маселебиз бар. Мугалимдерди даярдоо боюнча бүгүн дагы мына ректорлор менен иштеп алар толугу менен жардам берип жатат. Анткени себеби биз ошончолук мугалимди мектепти даярдап, анан бүтүндөй базанын баарын түзгөндөн кийин, представьте, эски методика менен даярдалган мугалим иштеш керекпи? Болбойт андай деп, мына азыр педагогдук окуу жайлардын жаңы муундагы педагогикалык кадрлардын стандарттарын даярдап жатышат.